Бишкек эркин экономикалык аймагы. Кыргыз Республикасы чыгыш менен батышты туташтырган улуу жибек жол өткөн Борбор Азиянын чак ортосунда жайгашкан. Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Кытай менен чектешет. Өлкө Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө, демек биримдиктин аймагындагы базарларга эркин кире алат. Мындан тышкары бул баж аймагынын чегинен чыгууга да жол ачык. Кыргызстан өнүгүп келе жаткан көз карандысыз мамлекет. Элдин жашоосу үчүн баардык шарттар бар. Укугу корголот, коопсуздук сакталат. Көп тилдүү, ак ниет, достукту сыйлаган адамдар жашайт. Өлкөдө туруктуу экономикалык өнүгүү бар жана ал инвесторлорду өзгөчө кызыктырат. Инвесторлордун иш жүргүзүүсү үчүн мыйзамдык, укуктук жана башка шарт жагдайлар камсыздалган. Айталы, Бишкек эркин экономикалык аймагындагы ишканаларга атайын өзгөчө укук берилген. 1995 жылы түзүлгөн бул эркин экономикалык аймак 346,9 гектар аянтты ээлейт. Аймак курчала тосулган чакан шаарчадай, өз алдынча бюджети, менчик башкаруу органы бар. Бишкек эркин экономикалык аймагы мамлекет тарабынан коюлган инфраструктураны өнүктүрүү боюнча максат милдеттерди ишке ашырат. Анын курамында жалпы аянты 43 гектар жерди ээлеген улуттук көргөзмө борбору, Бишкектеги мурдагы эл чарба жетишкендиктеринин көргөзмөсү да бар. Бишкектин түндүгүнөн 10 чакырымдай аралыкта жайгашкан Чүйдүн Аламүдүн районундагы Акчи айылында 203 гектардан ашык аянтты ээлеген жери бар. Ал Манас эл аралык аба майданынан болгону 5 чакырым аралыкта. Мындан тышкары Бишкектен 60 чакырым алыстыктагы Кара Балта шаарында да 100 гектар жер бар. Бул аймак темир жолго жанаша жайгашкан. Кыскасы, Бишкек эркин экономикалык аймагында ишкерлик жүргүзүп, андан баар табуу үчүн баардык мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Зарыл болгон баардык заманбап инженердик жана коммуникациялык байланыштар жолго коюлган. Байланыш, интернет, электр энергиясы, газ, таза суу, канализация бар. Аймак жогорку даражадагы күзөт системасы менен көзөмөлдөнөт. Коопсуздук толук камсыздалган. Бишкек эркин экономикалык аймагы төмөнкүдөй мүмкүнчүлүктөрдү сунуш кылат. Жер участокторун ижарага берүү, өндүрүш жана кеңсе үчүн курула турган имараттардын жылына 1 чарчы метри $0,5 эксплуатацияга берилген күндөн тартып эсептелет. Ижаранын эң узак мөөнөтү 49 жыл. Өндүрүш үчүн имараттардын ижара акысы ай сайын 1 чарчы метри $1,5. Ал эми кеңсе үчүн имараттын ижарасы айына $11 айланат. Бишкек эркин экономикалык аймагына чийки зат, жабдуу, продукцияларды алып кирүүдө эч кандай төлөм жок. Киреше салыгы, мүлк салыгы жана жер салыгы алынбайт. Суу жана энергетикага болгон баа дүйнөдөгү эң арзан тариф менен эсептелет. Маселен, электр энергиясынын 1 киловатты $0,13, суу жана канализация 1 кубуна $0,124. Аймактын ичинде тейлөө кызматтары, жумуш күчү жогорку квалификациядагы адистер бар. Капиталдарды эркин чыгарып кетүү. Бишкек эркин экономикалык аймагында чет элдик валюталар эркин колдонулат. Чет элдик валюта менен товар алып келүү же чыгарып кетүүгө чек коюлбайт. Эркин экономикалык аймак жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык Бишкек эркин экономикалык аймагында өзгөчө бажы режим иштейт. Чет өлкөлөрдөн жабдуу, чийки зат, продукцияларды эркин экономикалык аймакка алып келүүдө салык жана бажы төлөмдөрү алынбайт. Башкача айтканда нөлдүк чен. Эркин экономикалык аймакка тиешелүү жүктөр Кыргыз Республикасынын аймагында транзиттик режимде ташылат. Бишкек эркин экономикалык аймагында өндүрүлгөн товарларды жергиликтүү базарга чыгаруу. Кыргызстандын базарына чыгарууга 12% кошумча нарк салыгы коюлат. Чет элдик чийки заттын бир бөлүгүнө бажы төлөмү жана бажы алымы продукциянын бажыдагы баасынын 0,25%-ын түзөт. Бишкек эркин экономикалык аймагында иштеген субъектилердин төлөмү жумуш жана кызмат көрсөтүүгө, товар сатууга 2% төлөнөт. Бишкек эркин экономикалык аймагында өндүрүлгөн товарларды экспортко чыгаруу. Өнүмдөрдү Кыргыз Республикасынын аймагынан сыртка чыгарууда салык салынбайт. Башкача айтканда нөлдүк чен. Бажы төлөмү товардын бажыдагы баасынын 0,125% менен кармалат. Бишкек эркин экономикалык аймагында иш алып барган субъекттердин жумуш жана кызмат көрсөтүүдөн, товар сатуудан 1%-дык акы алынат. Каттоонун тартиби. Бишкек эркин экономикалык аймагы менен келишим түзүү үчүн арыз берүүчүнүн ишмердүүлүгү тууралуу маалымат, зарыл болгон жер участогу тууралуу маалымат, болжонгон ишмердүүлүккө жумшалчу капиталдык салым тууралуу маалымат, юридикалык жактын юстиция министрлигине катталган күбөлүгүнүн көчүрмөсү, салык төлөө боюнча форманын көчүрмөсү, ээлик кылуучулардын документтеринин көчүрмөсү, бизнес план, юридикалык жакты эркин экономикалык аймакка субъект катары каттоо боюнча тизмеге кошуу. Инвесторлорго ыңгайлуу болуш үчүн Бишкек эркин экономикалык аймагынын 3w.checkedfes.kg деп аталган расмий сайтында онлайн каттоо мүмкүнчүлүгү киргизилген. Бишкек эркин экономикалык аймагы көбүнчө Орусия, Кытай, Түркия, Германия жана башка өлкөлөрдөн келген инвесторлор менен тыгыз кызматташат. Бүгүнкү күндө аймакта 299 компания ийгиликтүү иштеп жатат. Анда 120дан ашык товарлардын түрү өндүрүлөт.
Өндүрүштү Бишкек эркин экономикалык аймагына жайгаштыруу менен берилген артыкчылыктар, жеңилдиктер аркылуу сиз товар өндүрүүдө чыгашаларды кыскартып, ишкананын атааңдаштыкка жөндөмдүүлүгүн арттыра аласыз. Инвестициялык долбоорлордун чыгымын актап, кошумча нарк салыгы жана башка жеңилдиктер менен соода жүгүртүүдөгү чыгымдардан арылууга жол ачылат. Бишкек эркин экономикалык аймагына жабдуу жана чийки заттарды алып келүүдөгү бажы алымы жок. Аймактын ишмердүүлүгү Кыргыз Республикасынын эркин экономикалык аймагы боюнча мыйзамынын негизинде жөнгө салынат. Мамлекеттик органдардын, мекемелердин Бишкек эркин экономикалык аймагында субъектилерди текшерүүсүнө, тоскоолдук жаратуусуна жол берилбейт. Айрым учурда мыйзамда каралган тартипте гана текшерүүгө уруксат берилиши мүмкүн. Эркин экономикалык аймакта инвестордун укугу жана инвестицияны коргоо кепилдиги бар. Анын баары Кыргыз Республикасынын инвестициялык ишмердүүлүк боюнча мыйзамында каралган.